Коронавирустун айынан мектептери жабылган менен окуу процесси үзгүлтүккө учурабайт. Кече 4-чейрек башталып, окуучулар кадимкидей эле билим алууну улантууда. Алар сыналгыдан сабактарды көрүп, окуу чекит Edu Chekit KG сайтындагы окуу куралдарын пайдаланышууда. Мунун баары билим берүү тармагындагы санариптештирүүнүн натыйжасы менен ишке ашып жатат. Аралыктан окутуунун артыкчылыгы кенен кийинки материалда. Сюита 2 класстын окуучусу. 4-чейрек башталып, күн сайын сабактарын окуп жатат. Ага ата-энеси да көмөк көрсөтүүдө. Видео сабактарды көрүп, тапшырмаларды убагында аткаруу аракетинде. Аларды мугалимдерине жөнөтүп баалат. Эртемен туруп, кадимки эле мектепке баргандай сабактарды окуп, эжеге жиберип баалатабыз. Эже берген тапшырмалардын баарын аткарып окуп жатам. Телесабактан дагы, сайттан дагы окуп баалып жатам. Ал эми Акылай 6-класста билим алат. Келечекте элдин саламаттыгына кам көрүп, дарыгер болууну самайт. Мыкты окуп, тапшырмаларды өз убагында аткарууга шашат. Учурда телефон анын жардамчысы. Ал аркылуу видео сабактарды көрүп, мугалимдер менен байланышып турат. Буга катар өз алдынча китептерди окуп, убактысын пайдалуу өткөрүүдө. X санын кошсок, ал X санына барабар болушу керек. Сайтка мугалимдер үй тапшырманы жөнөтүп, биз аларды аткарып, сайттын жардамы менен кайра мугалимибизге жөнөтүп, ошого баалабыз. Дистанциондук окууда окуу аябай ыңгайлуу экен. Келечекте доктор болгум келет. Анткени ушундай убакта элдерге жардам бергим келет. Сюита менен Акылай сыяктуу бардык окуучулар аралыктан сабак окуп жаткан мезгил. Коронавирустун айынан билим уялары жабылган менен окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок. Тескерисинче, мугалимдер жаңы санарип көндүмдөрдү өздөштүрүп, балдарга билим берүүнү улантууда. Видео сабактарды даярдап, окуучулар менен телефон аркылуу байланышып, өз милдеттерин так аткарып жаткан чак. Цифровые технологии в Кыргызстан начали внедряться с объявлением указа президента о годе. Президенттин жарлыгы менен билим берүү тармагын санариптештирүү башталган, электрондук окутуу ыкмасы түзүлгөн. Видео сабактар, видеоконференциялар, ар кандай программалар менен даярдалып жаткан. Коронавирус пандемиясы башталганда кыска аралыкта биз мугалимдер билим берүү министрлиги түзүп жаткан платформаларды өздөштүрдүк. Дистанттык билим берүү санарип көндүмдөрдү өнүктүрүп, карантин учурунда дагы окуучулардын мамлекеттик стандарттагы билимдерди алуусуна шарт түзүп жатат. Мугалимдердин эмгеги менен видео сабактар түзүлүп, окуу процесси уланууда. Айтсак, аракеттер санариптештирүүнүн ийгиликтүү ишке ашып жатканынын далили. Буга дейре бир катар окуу куралдары, сабактар, электрондук китептер сайттарга жайгаштырылып келген. Эми болсо алардын саны толукталып, колдонууга ыңгайлаштырылууда. Айталы, ушу тапта окуучулар мугалимдер кеңири колдонуп жаткан окуу чекит Edu Chekit KG сайтында мамлекеттик жана расмий тилде мектеп программасына кирген темаларды табууга болот. Учурда бул сайтка 400дөн ашуун материал жайгаштырылган. Айтмакчы, бул азырынча сынамык иретинде ишке кирди, кемчиликтер болсо алдыда жакшыртылат. Портал отличается именно тем, что у нас... Бул порталга мектептеги негизги программадан тышкары кошумча материалдар дагы жайгаштырылган. Алсак, окуучулар программалоо сыяктуу мектептен тышкаркы видео сабактарды көрө алышат. Сайт жөнөкөй жасалган. Ар бир класска бөлүнгөн материалдарды өз-өзүнчө табууга болот. Кыргыз жана орус тилдеринде жеткиликтүү. Мугалимдер өз предмети боюнча презентацияларды, видео сабактарды жазап бизге жиберишет. Аларды жайгаштырабыз. Алдыда бул багыттагы иштерди уланта беребиз. Эптин стилдери менен Окуу чекит Edu Chekit KG сайты бир гана мектеп программасын камтыйт деген жаңылыштык. Анда окуучулар өздөрүн өнүктүрүүсү үчүн көптөгөн маалыматтар, ресурстар киргизилген. Буга республикада түзүлгөн IT штаб көмөк көрсөтүүдө. Анын адистери окуучуларга жана мугалимдерге жеткиликтүү продукттарды түзүп жатышат. Баса, порталга жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча материалдар да жайгаштырылган. Адистердин айтымында аралыктан окутуу процесси билим берүүдөгү санариптештирүүнү тездетти. Электрондук кезек, электрондук кандай сынактар, олимпиададагы жана электрондук китептерди саноо, ошолордун баары кандай десем, мурундан баштап эле кирип атканда. Эгерде мурун болбосо, азыр аябай кыйналып калмакпыз да. Бул санариптин эң негизгиси азыр биз көрүп атабыз. Мурун жасалган дорболордун баары азыр түшүнүп, онлайн китептер бар экен, жакшы. Мондай нерселерди онлайн түрүндө алсак болот экен деген нерселерди биз азыр түшүнүп атабыз да. Дистанттык билим берүү окуучулардын, ата-энелердин жана мугалимдердин санарип көндүмдөрүн өнүктүрүүдө. Бул санариптештирүү саясатынын башкы багыттарынын бири. Санарип инсан, санарип коомду түзөт. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.